Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар, достор. Бүгүн сиздер менен кайрадан эле YouTube каналы. Сиздер менен бүгүнкү биз сөз кыла турган жагдай бул мына кызыбыз Анжелика. Клара эжекебиздин небереси, небереңиз Анжелика жөнүндө болмокчу, достор. Кичинекей Анжелика кызыбызга аябай жардам керек болуп атат. Өтө срочно жардам керек болуп атат, достор. Анан диагноздору кандай, эмне болгон, ооруга чалдыгып, эмне кандай жардам керек болуп атат? Клара эжекебиздин өзүнөн сурасак. Бул неберем Анжелика кичинекей төрөлгөндөн баштап порок сердца, тяжелый порок сердца деп төрөлгөн деле Бакуга, бул Москвадан төрөлгөн бала да. Балышиховадан төрөлгөн деле диагнозун оор деп берген. Ошондо эле төрөлгөндө эле апрессия болот деп айтканда, ошондо регистрациясы жок, апрессия болбой калган. Ошондон бери 3 жылдан бери алышып келатабыз ушу неберемдин оорусу менен. Бул неберемди Кыргызстанда Бишкектен диагноз бияктан алгандан кийин Бишкекке да кайрылдык. Бишкекке кайрылганда бул кызыңар, небереңер Кудайымдын берген жашы менен жашайт, ушуга да көнүшкүлө деген. Биз ага да карабастан ушу көз жылтырап турса ушул неберемдин айыгып кетет деген күрөшүп эле келатабыз. Кайра эле апрессия деп эме кылгандан Кудайым бизге жол Турцияга берип отурат. Балабыз ушул убакта неберем кыйналып турат. Төшүн баягы жүрөгү тээп кеттир деди, төшү көтөрүлүп кетти да. Анан азыр уштапта Турцияга $35,000 деп атат. Ушу каражатыбыз жетпестиктен ушу силерге кайрылып атабыз. Ушу небереме өмүрүн сактап калганга жардам бериңиздерди сурайм, алтындарын. Ушу силердин батаңар менен, силердин ушу колдооңор менен Кудай буйрса жакшы болот деп ойлойм да. Албетте, мен Клара эже, бул деле бир сыноо деп түшүнөбүз. Негизи ар бир адамдын башында ар кандай сыноолор болот. Көп түкүрсө көл болот деген кыргыздын жакшы сөзү бар. Мен ойлойм, кыргыздар, бир туугандар, кайрымдуу адамдар четте карап турбайт болуш керек. Сөзсүз түрдө бул видеону көргөн адамдар жардам колун сунат деп ойлойбуз. Анан бул азыр мына кичинекей 3 жаштагы Анжелика кызыбызга колдон келишинче жардам берели, достор. Рахмат. Биз реквизиттерди, бүт анализдерин ушу видео астына жазып коебуз, көрсөтүп коебуз, достор. 1 сомдон болобу, 10 сомдон болобу, 100 сомдон болобу, иш кылса колуңуздардан келген жардамды бересиздер деген терең үмүттөбүз. Кичинекей Анжеликанын өмүрүн сактап калалы. Ассаламу алейкум. Биздин Москва жергесиндеги мекендештер, туугандар, мусулмандар, барыңыздарды колуңуздардан келишинче 1 сомбу, 5 сомбу, 10 сомбу өзүңөр колуңардан келишинче жардам берип кетиңиздер деп суранам сиздерден. Операциясына Кудайым буйрса чогулуп калыптыр, же канча акчасы чогулуп калган? Бул азыр штабта $18,000 калды деп атат. Эми көбүнчөсүнүн жарымы чогулду, Кудай буйрса. Элдиге рахмат. Общий $35,000 $18,000 калыптыр, калганы чогулуптур. Келиңиздер, жамаат, биздин момун мусулман бир туугандар колуңардан келишинче жардам берип коюңуздар. Ошондой эле жана ушул видеону колуңуздардан келишинче таратып элдерге жеткиргенге жардам бериңиздер. Бул да болсо чоң жардам болуп эсептелет. Мынакей эже, мына жерде биз ушул биздин өзүбүздүн жамаат эже 20,000 сом, казда болсо көп көрүп алып коюңуздар. 20,000 рубль, то есть 20,000 рубль ушу биздин өзүбүздүн жамаат эле колубуздан келишинче жардам берип атабыз. Рахмат. Эми бир гана Аллахтын колунда, Кудай өзү шыпасын берип кетсин. Карындашыбыз кыргыз элине жараган, кыргыздын сыймыктанган кыздарынан болуп чоң кетти деген Кудай буйрса ишеничибиз бар. Кызыбыздын полный диагнозун киргизип, реквизитин калтырабыз. Баарыңардан үмүтүбүздү үзбөй күтөбүз. Может 10 сомдон болобу, 20 сомдон болобу, 100 сомдон болобу которосуңар деген үмүттөбүз. Ушу кыргыз элине аябай рахмат. Кайдыгер карабастан ушул небереме ушунча жардам берип
көп түкүрсө көл болот деген ушунча $35.000 дегенде биз деле аябай жүрөгүбүз түшкөн. Элдин ушу эмесинен мынакей аз акча калды деп улам Кудайдан тилеп күндө карап отурабыз. Ушу $18.000 калды азыр. Калганы Кудай буйрса чогулду. Чоң рахмат элиме. Биздин момун мусулман бир туугандарыбыз ушул видеонун астына Кудайым буйрса ушул биздин кичинекей карындашыбыздын Анжеликанын өзүнүн мамасынын реквизиттерин калтырып кетебиз. Баарыңыздардан чоң жардам күтөбүз. Ассаламу алейкум.